салынган аялдар окуу борбору апамдын атына коюлган. Негизи айылыбыздагы аял затына арналган окуу борбору болду. Бул жерден келип Куран курс боюнча таалим алышат. Жаш кыздар бар, апалар бар. Келип баарлашып, ошо Куранды угуп, өздөрүнчө атайын дин жаатына сабаксыздыктарын жоюп алышып кетет. Анан үйдө олтуруп эриккен апалар үчүн бул эрмек болду. Келет, жолугушат, жакшы маанайда сөз сүйлөшүп, жолугушуп кетишет. Мына ошого ылайыкташтырып атайын апалар үчүн салып койдук. Мечит эмес, бул аялдар үчүн мечит жок, бул аялдар үчүн негизи сабак окуучу жай. Ал эми намаз окууга көпчүлүк жерлерде аялдарга шарт жок болгондуктан мечиттерге аялдар барбай калат экен. Мен ошо эркектерден бөлүнүп өзүнчө болсун деп аярлуу зат экенин эске алып, үйгө киргенде эле өздөрүнүн ысык суу, муздак суу менен дааратканасы бар. Кирип окуган окуусуна өзүнчө жакшы шарт түзүп берген, колдон келишинче. Рахмат, эжеке келип сабак берип жүрөт, ушул кирип көрүңүз. Ал эжекеге айлык да бересиздер. Эжекеге колдон келген жардамыбызды кылабыз. Былтыры жакшы сабак таалим өткөндүгү үчүн Умурага дагы жолдомо берип көрдүм. Ошол Умурага жөнөттүңүз. Келиңиз. Мына кирип көрүңүздөр. Бисмиллахиррахманиррахим. Бисмиллахиррахманиррахим. Охо. Жаркырайт. Кыраймачы. Кабанын алдында турушуп, бул дагы жараткандын нерсеси, өзүнчө толкунданат, окушат, Курандарды, китептерди коюп койгонбуз. Кыздар келип отуруп, апалар келип отуруп, бул жерден сабак алышат, Куранды үйрөнүшөт. Мынтип жакшы колдон келишинче шарт түзүп бергенмин. Архитектура өзүңүз? Архитектура. Өзүм баардан өзүм эске алгам, кайерге эмне жасалыш керек, кандай коюлуш керек, эмне болсо жакшы болот, ошонун баарын эске алгам. Колуну да жылуу кылып койгом, анткени булар сабак өткөндө, же болбосо Куран окуганда жылуу болсун деп. Доскасы бар, атайын сабак өтө турган. Эжекей эме кылат. Айылыбыз эле эмес, коңшу айылдардан дагы ажы, эже, апалар келет. Өткөндө Баткендин Тоолуу аймагынан бир 20 апа келип дуа кылып кетишти. Кудайыма шүгүр. Эл үчүн кылабыз да. Тапканды жакшылыкка иштетүү дагы бул адам үчүн чоң ийгилик болуп эсептелинет. Муну мактануу үчүн эмес, же депутатка болуу үчүн эмес, муну ушу элге кызмат кылсын деп атайын жакшы ниет максатта курганбыз. Алла жолундагы биздин кылган иштерибиздин бири ушул.